Çoğun magazinde pol жууп иштейбиз. Сыймыктанып айтайын. Адам канча байган сайын байым дегенде эле биз деле эл катары, байлар катары жашагыбыз келет. Башында аябай негативтер көп болгон. Аны элдин баардыгы билет. Азыркыга чейин путтосулар болот. 10 балалуу болгум келчү. Азыркы күндө күнүнө 2000дин тегерегине табам. Эрте менен уктап турсам эле TikTok жок. Ошол күнү жаман болдум, стресс болуп, кызыктай болуп, жашоо кызыксыз болуп 5 жылдай жүрдүм кайненем колунда. Мен жаш болуп, уйсаганды билбейт элем. Бильярдты кыйын ойноймун деп мактандың эле го. Кана кыйын ойногону? Эле 2 сааттан бери турасың тоңкой. Бер наркыга таякты. Медиа Ордо YouTube каналынын жалпы катталуучуларына салмайтабыз. Бүгүн биздин студиянын коногу, өзгөчө коногубуз бар. Азыр үнүнөн таанысаңыздар керек. Күлкүсүнөн дебейсизби? Күлкүсүнөн. Саламатсыздар. Келдик биз. Чай пайгана деп. Чай койбойсуңар ботомду. Чай азыр ушундан кийин болот. Кана тамак. Негизи эле жашооңузда деле ушундай экенсиз. Албетте, мындан дагы жакшымын. Просто камерадан коркуп атам. Камерадан коркконуңуз ушул болсо анда билбейм. Без камера кандай болот дейсизби? Келиңиз, сизде ошол Instagram, TikTok тармагынан баарыбыз эле үнүңүздү угуп жүрөбүз, жүзүңүздү көрбөсөк дагычы. Себеби көпчүлүк адамдар баягы рекке деп коет го, чыгып кеткенден кийин өздөрүнө жаздырышып жүрүшөт. Эми кененирээк таанышалык. Өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндө үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Мен 2 атым бар. TikTok'ta Тоту, Instagram'da Жазгүл. Өзү паспорттогу атым Жазгүл Аматова. Ош областынын Ноокат районуна караштуу бир белгисиз айылынын тургунумун. Неге айылдын аты жокпу? Аты жок. Азыркы учурда шаарда турасыздар? Бишкекте учурда. Эмне себептен Тоту? Буну ким койду эле? Мен өзүм койгом. Приколный болсун, элдерге бир жакшы маанай тартуулайын деп. Кыргыз элинин нукур аттарынан дейсиз. Негизи Тоту деген мага ошо бир маанай көтөрө турган атты угулат да, элдерге билбейм. Азыр канча жаштасыз? Азыр 44дөмүн. 44дөсүз, 44-тün тамагын жабасыз. Кудай кааласа 45ке чыгам. Үй бүлөңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Үй бүлөм бир жолдошум бар, бир балам бар. Жалгыз жолдошум деп айтып калат. Жалгыз жолдошум, жалгыз балам бар. Негизи канча балалуу болсом деп кыялданчысыз? Мен негизи 10 балалуу болгум келчү. Тилекке каршы карып калдым. Буюрса ниетти түздөй берели, буюрса артынан болот. Аракет кылып атабыз эми. Сонун. Анан ошол балаңыз канча жашта? 24-тө. 24-тө. Келиниңиз барбы? Жок, азырынча жок. Келин болоюн деген кыздар көп болушпу? Албетте бар. Жок эмес, көп. Балаңыз эмне дейт? Өзүңүз тандаңыз дейби же болбосо? Балам өзү сүйлөшкөн кызы бар. Барбы? Той качан? Той билбейм, жакында го. Быйылкы жылы. Бизди айтып коюңуз, Албетте. Бар келели. Эң сонун Тот эже дей берейинчи. Ошол ат менен көбүбүз таанып калдык. Баягы жаркылдап, жайнап жүрөт экенсиз. Негизи эле жашооңузда адамдагы кайсы сапатты баалайсыз? Адамдардын сапаттарын жөнөкөйлүк, карапайым, чынчыл адамдарды баалаймын. Жалган сүйлөбөгөн, болгонун болгондой айтса, жана калп сүйлөгөндөрдү жаман көрөм. Алдагандарды жаман көрөм. Эң башкысы жөнөкөй болсо, ошол адамдар менен мен тез тил табышып, достошуп кетем. Анан жанагындай өзүн көтөргөн, менсибеген адамдарды жек көрөм. Азыр көптүр, азыркы учурда сизди көпчүлүк эле адамдар тааныйт. Анан ошол TikTok тармагынан тааныды да. Бул жака негизи кантип келип калдыңыз? Эмне себептен ойлоно отуруп эле чыгып кеттиңизби же? Жок, ойлонбой эле чыгып кеткем. TikTok ачылганда эле
келип калдым. Өзүм кызыгуум болчу ушундай ырга, бийге, ушундай тамаша, мындай шаңдуу жүргөн адамдардын катарын толуктаймын. Кызыгуу болуп эле келип калгам башында. План-сланы жок эле. Случайно келип калгам. Каршылыктар болот да. Албетте. Азырга чейин путтосулар болот. Кимдерден болуп атат? Айтпаңыз. Азыркы таарынышат, айтпай эле коеюн. Өздөрү түшүнөт. Өздөрү түшүнөт эң негизгиси өздөрүнүн дарегине барат. Будан кийин пут тоспогонго мүмкүнчүлүк болуп калат. Азыр угуп аткан болсоңор, короче, пут тосконду токтоткула. Эже ушул ыр жагынан, бий жагынан деп калдыңыз. Анан буга чейинки маектериңизден көрүп калдык. Ырдап бериптир. Сиз эми биздин студияга келгенден кийин ырдатмайынча кетирбейсиз. Кайсы ырдап бересиз? Бийлеп дагы салам эсилчү. Анда бийлейли. Макул. Сизден бир Негизи ырчы эмес элем, анан макул. Албетте айчыктын ырдабаймын бүгүн. Бүгүн эски ырлардан бир куплет ырдап берейин, макул. Жанымдан өтсөң жылмайып, жалткарай берем кылжайып. Иштеги сырды айта албай, жүрөсүн айтчы кимди айып. Иштеги сырды айта албай, жүрөсүн айтчы кимди айып. Вали, көрүүчүлөр дагы кол чаап аткан болуш керек азыр. Эже сыр болбосо айтсаңыз, TikTok тармагынан канча акча табасыз? Азыркы күндө күнүнө 2000дин тегерегини табам. Кээде андан көп болуп калат. Рекламаларды 3000ден 5000ге чейин рекламаларды алып барам, жүргүзүп. Анан жанагындай туулган күнгө куттуктоолорду, чакырууларды, приколный видеолорду 250 сомдон, 300 сомдон, 350 сомдон тартам. Текстин узун тапшырыктар берет. Узун кыскасына карап, секундасына карап. Демек тапшырык берген видеолорду атайын ошентип акчага жасап чыгарып бересиз, Сонун анан түз эфирге киресизби? Түз эфирге мурда кирчимин, азыр кирбейм. Убактым жок. Ал жактан дагы эме алчу эле, акча алчу. Акча алса болот, батыл ойноп. Алып калдыңызбы? Мурда алчумун, азыр убактым жок эфирге. Киргим келет, эски достор менен сүйлөшкүм келет, подписчиктер менен сүйлөшкүм келет. Мен кантсе дагы 1-2 жыл чогуу жүрдүк да, TikTokто подписчиктерим, катталуучуларым менен сагынам. Мен алар тааныбайм да, алар мени таанып көчөдөн учурашат, сүрөткө түшөт. Киргим келет, бирок убактым жок. Убактыңыз жок, Анан ошол Кыргызстанда TikTok платформасы жабылып калды. Ошол кезде кандай абалда калдыңыз? Жаман эле абалда калдым. Эртең менен уктап турсам эле TikTok жок. Ошол күнү жаман болдум, стресс болуп, кызыктай болуп, жашоо кызыксыз болуп, депрессия болуп, стресс болуп, бир кызыктай күндөр болуп, короче, скучно болуп. 2 күндөн кийин эле TikTok жана VPN менен улатып алдым бирөөлөргө. Анан өзүм да түшүнбөйм да, кашайып. Анан бир ошо соседтерге көрсөтсөм, VPN улап беришти, ошо менен кайра кирип кеттим. Кирсем, мурдагыдай адамдар жок. Адамдардын саны азайып кетиптир. Эфирге кирсем, мурда 200-300 адам кирсе, TikTok өчкөндөн кийин 50-40 адам келип калды. Кызыгы жок болуп калды. Ошентип барып. Эми азыр жолуна түшүп калды болуш керек. Азыр мен көбүнчөсү Instagram менен иштешип атам. TikTok'ту таштап койгон жокмун. TikTok'ко дагы салам видеолорду. Азыр 99% мен кирешем Instagram'дан. Анан азыркы учурда Кыргызстанда дагы кино тармагы өнүгүп аткан чагы. Кино тармагына кызыгасызбы? Балким актриса болуп бер десе, Албетте кызыгам. Мен өзүмө ишенем. Кандай ролду бербесин, бардыгын майын чыгарып аткарганга өзүмдүн күчүм жетет, көзүм жетет, ишенем. Эң сонун анда ошол сизге көрүп жаткан режиссерлордун кулагына күмүш сырга, Тоту эже мындан кийин актриса болот. Сиздин бала чагыңызга кайталы, Бала чагыңыз кайсы жакта өттү, кандай шартта өттү деген? Биз негизи карапайым үй бүлөдөн чыкканмын. Ата энем, бир туугандарым баардыгыбыз карапайым, жөнөкөй адамдарбыз.
ата энем көзү өтүп кеткен, 10 жылдан ашып калды. Бир туугандардын баардыгы айылда ушу жашоо турмуш тирелик, керөөсү Бишкекте, керөөсү Россияда тирелик ар кайсы жакта. Айылда ушундай жашоо. Кайсы кесиптин ээси болдуңуз? Мен тилекке каршы диплом албай калгам. Медучилищеда 1 жыл окуп, күйөөгө тийип кеткем. Мына сага деп. Сүйүп калдыңызбы? Урдап кетти. Урдап кетти. Ал учурда бар эле да, ала качуу. Ала качуу деген популярный болчу да менин убагымда, Сайзмалда. Жигитиңизге тийдиңизби? Ооба да, албетте. Өзүм эле кетип калгам дейм. Сонун. Азыркы учурда жолдошуңуздар менен бир баланы тарбиялап, мына бактылуу үй бүлө катарын толуктап жүрөсүздөр. Кудайга шүгүр. Сонун анда алдыдагы пландарыңыз, максаттарыңыз тууралуу кеп калалы. Алдыдагы албетте жакшы ой пландар бар. Адам канча байыган сайын байым дегендей эле биз деле эл катары, байлар катары жашагыбыз келет. Алдыга умтулуубузду улантуудабыз. Эми Кудайдын буйругу болот, эми биз аракет кылып атабыз. TikTok тармагынан башка киреше булак барбы сизде? Instagram. Андан башка жерде иштейсиз? Иштеймин, албетте. Магазинде, Бишкек шаарында бир чоң магазинде пол жууп иштеймин. Сыймыктанып айтайын. Иштин эч кандай уяты жок. Албетте ак эмгеги менен таап атсаң, бул эң сонун нерсе. 4 саат эле иштейм, пол жууп болгону. Эртең менен 2 саат, түштөн кийин 2 саат, 4 саат, 20 саатты үйдөгү окат ашык тирилик. Анан катталуучулар менен видео тартмай. Сонун. Анан бая жаңы чыгып аткан учурда көп пикирлер келет го, бизде көбүнчө эле 50% негатив келсе керек. Ал нерселерге кандай болдуңуз башында? Мен ошо интернетке келгенден бери эле башында аябай негативтер көп болгон. Аны элдин баардыгы билет. Мен башында хайпты көп кылчумун. Аябай хайп кылып жакшы көрчүмүн. Ошо хайптар менен таанылып кеттим десем да болот. Аябай негатив көп болгон башында. Азыр Кудайга шүгүр негатив жок. Мен негативтерге көз карашым кандай? Тура эле кээбиркилер ойноп жазып коюшу мүмкүн, кээбиркилер менин жиниме тийүү максатында жазып коюшу мүмкүн. Эми 100% баардыгы мени жаман көрүп жазбайт, ар кандай максатта жазып коет, бирок аларга менден жооп болгон эмес. Жакшы дагы айтпайт элем, жаман дагы айтпайт элем. Унчукпай өтүп кетет элем. Демек ошондой э? Азыр деле ошондоймун. Анда санда негатив жазылып калса, ответ жазбаймын. Анан ар бир жаркылдап жүргөн адамдын өзүнүн тагдыры болот, өзүнүн ичинде эч кимге айтпаган сырлары болот. Сиздин сыртыңыздан күлүп жүргөнүңүз менен бир муңайткан учурлар болсо керек. Болот, албетте болот. Көп эле болот. Аттиң деп калган нелер. Албетте болот. Азыр айтканга болбой калат го. Негизи болот. Менде көп болгон, элдерде деле болот болуш керек. Ушундай кылбай эле койсо, мындай болбойт эле. Анан эмнеге мындай кылдым деген ойлор келет албетте. Ар бир адам да болот го дейм, мындай нерсе. Сиз учурда 44 жаштамын деп атасыз, ошол 44 жашыңызга чейин, мисалы адам жашаган сайын көрө берет, биле берет дейт, түшүнгөн нерсеңиз? Түшүнгөн нерсем адамгерчиликтүү болуш керек экен. Өзүн токтоп алып жүрүү, адамдарга зыяның тийбесе, колуңан келсе пайдаң тийиш керек экен. Көп нерсени түшүндүм десем болот. Жаңы келин болуп келгендеги окуяларыңыз менен бөлүшсөңүз, кайнененин кызматын кылдыңызбы? Албетте 4 жылдай, 5 жылдай жүрдүм кайненем колунда. Үй бүлө, чоң үй бүлө болчу, кайнелерим көп болчу. Мен жаш болуп, уйсаганды билбейт элем. Көп эле кызыктар болгон. Жаркылдай эле утулуп кетсеңиз керек, Күлүп жайнап эле. Ошо билбейт элем. Эми акырындык менен үйрөнүп. Үйрөнгөндөн кийин бөлүнүп кеттик. Ооба. Сонун. Жазгүл эже келип бергениңизге чоң рахмат. Ушундай жаркылдап биздин студияны да көркөөлөп, күлүп жайнап келгениңизге чоң рахмат.
Сизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Тапкан ар бир адал кирешеңиз өзүңүздүн жакшы бир күндөрүңүзгө буйрусун. Рахмат. Ошол. Рахмат, сизден эркин микрофон. Сиздерге дагы рахмат мени чакырганыңыздарга. Медиа Ордонун көрүүчүлөрү, күйөрмандары көрүп турган болсоңуздар, катталып кеттиңиздер, колдоп, коштоп, жакшы сөзүңүздөрдү жазып кеттиңиздер. Бар болуңуздар, ушинтип чакырып тура бериңиздер. Келе беребиз бемарал.